Саламатсыздармы окуучулар? Бүгүнкү онлайн сабагыбыздын такырыбы эстафеталык оюндар. Өткүзүлөтүн жери спорт зал, сабакта колдонулатын куралдар ыскырык, доп, шар, эстафеталык таякча, секиртпе. Сабагыбыздын максаты эстафеталык оюн түрлөрүн үйрөтүү, окуучулардын кыймыл аракеттери менен дагдыларын жетилдирүү, оюн аркылуу бала организмин чыныктыруу, шапшаңдыкка, тез ойлоого, бейимдүү, уюмшулдукка баалуу, тепе-теңдикти сактай билүүгө үйрөтүү. Сабагыбыздын барысы 3 барыс болот: уюмдаштыруу бөлүмү, негизги бөлүмү, корутунду бөлүмү. Биринчи бөлүмүбүз бизде дайындык бөлүмү. Дайындык бөлүмүндө баска арналган жаттыгуулар. Алдымен басымызды оңга, содан кийин солга бурабыз. 4 рет кайталайбыз. Белибизди колубузга коюп, сагат тели менен басымызды айналдырабыз. Экинчи жаттыгуу ийикке арналган жаттыгуулар. Белибизге колубузду коюп, ийгимизди алга 2 рет, артка 2 рет козгойбуз. Содан кийин ийгимизди жогору көтөрөбүз 4 рет. Үчүнчү колго арналган жаттыгуулар. Колубузду 1 дегенде алга созабыз, 2 дегенде жогору көтөрөбүз, 3 дегенде эки жакка созабыз, 4 дегенде колубузду түшүрөбүз. 2 реттен кайталайбыз. 4-нчү белге арналган жаттыгуулар. Колубузду белге коюп, оңга 2 рет, солга 2 рет ийебиз. Белибизди сагат тили менен айналдырып 2 реттен жасайбыз. Аяк жаттыгуулары. Колубузду 2 жакка созуп, аяк өкчөсү менен турабыз, 4 рет жасайбыз. Орнубузда туруп, жай секиремиз. Тепе-теңдикти сактап, жогору карай көтөрүп секиремиз. Негизги бөлүмүбүз. Окуучуларды биринчи, экинчиге санатып, 2 топко бөлөбүз. Ар топко ат коябыз. Биринчи жарыш түрү каппен жарышуу. 2 топ сөрө сызыгынын боюнда турады. Белги боюнча топтун биринчи оюнчулары белгиленген жалаушага дейин каппен кос аяктап секирип барып, секирип келеді. Келесі оюнчуга капты берүү аркылуу секирүүдү жалгастырады. Биринчи болуп келген топ жеңиске жетеді. Мына сүрөттө көрсөтүлгөн 2 капты кол менен ұстап, кос аяктап секиремиз. Экинчи жарыш түрүбүз секиртпе менен секирүү, скакалка. Сөрө сызыгынын боюнда турган 2 топ оюнчулары белгиленген жалаушага дейин секиртпе менен секирип барып, секирип кайтады. Келесі оюнчуга секиртпени жылдам берүү керек. Оюн осулай жалгаса береді. Кай топ жылдам секирип келсе, сол топ жеңиске жетеді. Мына сүрөттө бейнеленген калай секирүү керек экенин. Үчүнчү жарыш түрү допты уруу. Командалардын биринчи оюнчулары оюнду баштайды. Белгиленген жалаушага барганча оң кол менен допты жерге согуп, алып келгенде допты сол кол менен жерге согуп алып келебиз. Оюнчулар бири-бирине доп берүү аркылуу оюнду жалгастырады. Кай топ биринчи келсе, сол топ жеңиске жетеді. Мына бул да сүрөттө көрсөтүлгөн. 4-нчү корутунду бөлүм. Окуучуларды сапка тургузуп, тыныс алуу жаттыгууларын жасайбыз. Жеңиске жеткен командаларды кабарлайбыз. Үйгө тапсырма: эстафеталык оюн түрлөрүн өз бети менен изденип, калай үйрөнүү керектигин билип үйрөнүү.